Президент жол кырсыктарын алдын алууну тапшырды. Өлкөдө 459 адамга коронавирус жугуп, 9 бейтап көз жумду. Өзбекстанда кыргыз кино күндөрү өтөт. Сарыбашевдин табышмактуу диплому Ош шаарынын мэри эмнени жашырып келет? Президент Садыр Жапаров өлкөнүн ички иштер министрлигине жол кырсыктарын алдын алуу боюнча иш-чаралар комплексин күчөтүүнү тапшырды. Мамлекет башчысы белгилегендей, акыркы мезгилдерде адамдардын өмүрүн алган ири жол кырсыктарынын саны көбөйө баштады. Садыр Жапаров адам өмүрүнөн өткөн баалуу эч нерсе жок экендигин баса белгилеп, ошондуктан ички иштер министрлигине жайкы туристтик мезгилде транспорт агымдарынын эселеп көбөйөрүн эске алуу менен жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча иш-чаралардын аткарылышына көзөмөлдү күчөтүүнү тапшырды. Президент Садыр Жапаров ошондой эле жарандарды жол кыймылынын эрежелерин сактоого, айдоочуларды жолдо этият болууга, жөө жүргүнчүлөр менен жол кыймылынын башка катышуучуларын сыйлоого чакырды. Бүгүн 14-июнга караган суткада Кыргызстандын аймагында дагы 459 адамдын анализинин жыйынтыгы менен коронавирус аныкталды. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүү министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстанда жалпы 110.829 адам коронавирус менен катталган. Ошондой эле акыркы суткада 9 бейтап көз жумду. Өзбекстанда кыргыз кино күндөрү өтөт. Бул тууралуу Кыргызстандын кинематография департаменти билдирди. 10-июнь күнү кинематография департаментинин директору Мукталы Бектеналиевдин Өзбек кино улуттук агенттигинин директору Фирдавс Абдухаликов менен онлайн жолугушуусу болгон. Анда июль айында Анжеянда боло турган жолугушуу департамент менен аталган агенттиктин ортосундагы кызматташууну арттыруу боюнча жол картага кол коюу маселелери талкууланган. Андан тышкары быйыл Өзбекстанда болору белгиленген кыргыз кино күндөрүн өткөрүү маселеси каралган. Ош шаарынын учурдагы мэри Талайбек Сарыбашевдин жогорку билими тууралуу диплому бар же жок экендиги дагы деле болсо күмөн жаратып келет. Журналисттер бул суроону бир нече жыл мурун өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп жаңы дайындалган кезде эле беришкен. Бирок ал эсепчи экендигин далилдеген дипломун азыркыга чейин эч кимге көрсөтө албай келет. Азыр Ош облусундагы өкмөттүн өкүлү Талайбек Сарыбашев 1995-жылы Ош технологиялык техникумунда окуп, эсепчи адистигине ээ болгон өмүр баянында көрсөткөн. Бирок журналисттердин суранычы боюнча Ош технологиялык колледжи Талайбек Сарыбашевдин дипломун таба алган эмес. Ош облустук архиви технологиялык техникум тууралуу бир дагы маалымат жок экендиги билдирген. Алардын айтымында Талайбек Сарыбашев 2005-2008 аралыгында Насирбек уулу Нур-Султан базарынын башчысы, жеке мекемеде эсепчи болуп эмгектенгенин өз өмүр баянында көрсөтүп жүрөт. Анын эсепчи деген диплому 1999-жылы табылбай калганын, экинчи дипломун 2008-жылы гана алганын эске алганда, 2008-жылга чейин кайсы дипломдун негизинде эсепчилик кызматтарды аркылап жүргөнү белгисиз.